Алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатух. Өткөндө да бул суроого жооп бердик элек. Негизи бозоонун жазалышына жараша өкүмү ошого жараша болот. Кээде арам болот, кээде адал болот. Анан эми биз жактагы ошо жергиликтүү мурунку молдолор көптөн бери көпчүлүгү бозоону арам деп айтып келишет. Мунун да себеби бар. Анткени көп жерде бозоону жасаганда ошондон мас кыла турган деңгээлде жасап коюшат. Ошондуктан арам деп айтып келишкен. Мунун дагы туура жагы бар. Болбосо жалпы өкүм бере турган болсок, ал бозоонун жазалышына карайбыз. Эгерде ал бозоо жазалганда мас кылбай турган жумшак, жеңил жасалган болсо, менимче ошо жазап аткан адамдар айтат, угут деген нерсе кошулат. Ошо угутты азыраак кошсо, мас кылбайт деп айтышат. Эгерде ошондой болгон болсо, ошондой кылып жазап ичкен болсо, адам баласы анда ал адал болуп саналат. Бирок чоң эскертүү, адам баласы бозоону көчөдөн эле ар кимден эле алып иче берген болбойт. Анткени көптөгөн карапайым элдер жазаганда ошо мас кыла турган бозоону жасап коюшат. Ошондуктан сатып ичүүдөн же ар кимден иче берүүдөн абайлаңыздар. Ким өзү жасаганды билсе же жасаганды биле турган адамга барса, ошону айтып, мас кылбай тургандай жумшак кылып жазап ичиш керек. Ишеничтүү адамдан алыш керек. Болбосо мас кыла турган бозоолор көп кездешет. Аны ичсеңиздер, ошо аракты ичкенде эле өкүмдү алат. Кудай таала сактасын, ушуну этият кылсаңыздар, андан кийин эгерде жакшы жазалган бозоону таап калсаңыздар, ошондо ичсеңиздер болот. Валлаху алам.